Уалейкум ассалам достор, барыңыздарга Америкадан чоң жалынды салам. Көп мекендештерден келген каттарды кээ-бирде окуп калып атам YouTube каналдан. Мен азыр YouTube канал үчүн атайын видеолорду тартпай элем. Азыр сиздер көрүп аткан видеолор бул Instagram баракчасына даярдалган видеолор. Мен ар кайсы штаттарга барганда мекендештерге арнап анча-мынча маалыматтарды азыр Instagram баракчамдан берип жатам. Кудай буйрса Instagram баракчамда 50.790 катталуучу бар. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, чоң рахмат каналга катталып жатканыңыздарга. Ошон үчүн мен Instagramга чогулган, Instagramга тартылган видеолор деле бири-бирине улап туруп, эчтеке убактымды кетирбей, ашып кетсе 5 минут кетирип туруп эле YouTubeга коюп атам. Анткени эмнеге коюп атам? Россиядан көп мекендештер, катталуучулар Instagramдан да жазып атышат. Байке, Instagramга маалымат берип атасыз, чоң рахмат. Бирок ошол эле Instagramга тартылган, Instagram үчүн эле тартылган видеолорду кичине толуктап туруп, бири-бирине жармаштырып туруп, баягы эме кылбай деле, монтаж кылбай деле койсоңуз болот дейт. Ошо YouTubeга жөн эле коюп турсаңыздар, биз дагы ошо Россияда жүрөбүз, анча-мынча мурда YouTube'дан маалымат алып турчу элек. Бизде Instagram'ды жаап салган, анын үчүн VPN менен кириш керек, жай иштеп атат. Сизден сураныш деп көптөгөн, жүздөгөн мекендештер, миңдеген мекендештер мага WhatsApp'тан жазып, чалышып суранган үчүн Россиядагы жашаган мекендештер үчүн Instagram'дагы анча-мынча видеолорду эле убактымды кетирбей эле YouTube'га коюп атам. Анан кээ-бирлер жазып калатпай YouTube'ду кайра баштадыңызбы деп. YouTube'ду баштаган жерим жок. Дагы бир жолу түшүндүрүп коеюн. Instagram'дагы видеолорду топтоп туруп YouTube'га коюп атабыз Россиядагы мекендештер үчүн. Анда топтолгон видеолорду көрүп коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик, саламатта калыңыздар достор. Достор, Юта штатынын Солт Лейк Сити деген шаарына келдик. Алыста көрүнүп турат. Азыр жүк таштай турган жерге бир 10 мүнөттүк жол калды. Солт Лейк Сити шаары терезелердин баары кирип болуп калды. Жакшы көрүнөбү, көрүнбөйбү? Алыста небоскребтер көрүнүп атат. Ушинтип жетчү жерибизге дагы жеттик достор. Жүк жеткире турган жерге келдик. Мен адрести GPS-ке да киргизип коем. Анан Google Map'ке да киргизип коем. Кээ-бирде бул туура көргөзөт, кээ-бирде бул туура көргөзөт. Мен Google Map'тен жакшылап карап, кайсыл жеринен кириш керек. Трактор кире турган жери отдельно болот. Жеңил машиналар кире турган жери отдельно болот. Ошонун баарын тактап алып, анан келиш керек. Азыр солго бурулсак, Кудай буйрса, жүк таштай турган жерге кирип барат экенбиз достор. Мына могу эме здание экен. No Trucks дейт. Ягынан кирбегиле дейт. Ушундай сайындарды коюп койгон жакшы да, No Trucks мыяктан жеңил машина кирет, же болбосо трактор чыгат дейт. Ар жагында фото болуш керек. Трак бери көздөй келатат, значит биз ар жагынан киребиз. GPS-те көрсөтүп атат зданияны, кызыл кылып. Өкөтөн көрсөтүп атат. Мына могул жерден кирет экенбиз достор. Поворотникти включать этебиз. Кенен алыш керек трактордучу. А то могул жерлердин баарын сүрүп кетебиз. Ошон үчүн монда кенен алып туруп, сүзөйүн дегенде анан резко буруйбуз. Ана могу күзгүдөн көрүп турабыз артыбызды. Азыр биз деген бир жерге токтоп туруп, receiving office дегенди издейбиз дагы, кагаздарды беребиз, анан эшикти күтөбүз. Кайсыл жерде болду экен receiving office? Ушул жака эле токтойлу. Мына достор, мияка жазып коюптур, жакшы. Shipping and receiving деп туруп стрелка коюп коюптур, значит мояка барабыз. Okay, thank you so much.
Бул жакта иштеген киши да айтып атат. Shipping and receiving дейт. Эшикке да жазып коюптур, shipping and receiving деп. Бул жакка сууларды сатат экен. Бул жакта азыр бирөө турат, ошол кеткенден кийин биз кагазыбызды беребиз, достор. Мондай bill of lading бар. Адреси турат. 14-чү докту берди, сразу эле беришти, жакшы. Анан деген биз бул жактан seal тагылганда, муну өзүң эле чечип сал дейт. Кээ бирлөр чечтирбейт. А муну болсо өзүң эле чечип сал дейт. Азыр мен муну сындырып салам. Мына достор, чыгардым. Анан муну эшикти ачкандан кийин ичине салып коём. Мына мол жерге коюп коём seal'ди. Анан өзлөрү алып алышат. Грузубуз жакшы, бүт баары сонун. Буякта бир жигит да коюп атат. Биздики анын ар жагында болуш керек. Эшикти көрүп атабыз. Мына 13-түн жанында турат. Акыры мондай келебиз эшиктин жанына. Эшиктин жанына келгенден кийин артында дүзгүнө карап турабыз. Тиги тракка тийбей, мына 14-эшик мол жерде экен. Акырында мана өтүп барып биз сол жака канчалык жакын алсак, оор болуп калат. Тракта жаңы үйрөнүп атканда ошол мол эшикке канчалык тигирээк оң жак алсак, ошончолук жеңил болот, достор. Азыр могу трак өтүп кетсин. Өтүп кеткенден кийин биз азыр кетебиз. Оң жакты көздөй көбүрөөк кетти, жеңил машинага карай айдайбыз, достор. Мына ошол жакты көздөй чыгабыз, мияктан карайбыз трак жокпу деп. Ана могуну көрдүңүздөрбү? Могу машинаны көздөй айдап тигирээк кылып атам. Кайра сол жакка буруп атам. Анан трейлер көрүнүп турат аркасы. Көрдүңүздөрбү? Тетигил жерде 14-эшик турат. Мен болсо трейлеримди ошол жакка бура баштайм. Азыр мен рульду оң жакка буруп, акырындан трейлердин арт жагын сол жакты көздөй жакындатам. Жеттик. Оң жакты көздөй буруп атам. Сол жакты көздөй буруп атам. Көрдүңүздөрбү? 14-эшикти көздөй баратам. Азыр айтып турам, рульду каяка бурам. Рульду сол жакты көздөй резко буруп атам. Трак сынып атат. Кайра түздөй баштайм азыр. Түздөй баштайм. Сол жакты көздөй бурсам, трактын аркасы мондай болгондон кийин эми астыны көздөй тартабыз. Көрдүңүздөрбү? Мондай болгондон кийин астыга тартып койсок, түзөлөт. Азыр мына рульду оң жакка до конца буруп туруп, түзгү алдыны көздөй кетебиз, ошондо тик келип калабыз эшикке. Көрдүңүздөрбү? Тик келгенден кийин мына көрүп атабыз. Трейлер эшикке түз келди. Түзгүдөн да көрүнөт. Анан заднийге салабыз дагы. Анан акырындан айдап 14-эшикке коюп салабыз, достор. Мына акырындан тияка буруп, мияка буруп кетип бартат. Эч шашпаш керек. Түздеп барып, докко жеткенде акырын сүзбеш керек. Эшикке койдук, достор. Анан
Муну нейтралкага коебуз дагы. Анан заднийди тартып салабыз достор. Эти паркинг брейктерди сары, анан кызылды тартып салабыз. Эми бир сыйра барып көрүп келели, кандай түз койдук. Так, достор, мына кызыл машка ишке турду. 14-кө. Эми линия менен барып карайбыз. Сары линия менен коюш керек. Сары линия менен коюш керек. Сары линия менен коюлду, астыңкы дөңгөлөктөр. Эми могу сары линия менен барып, арткы дөңгөлөктү карайбыз. Арткы дөңгөлөктөгү сары линия менен точно турду. Анан артын карап коебуз, такалдыбы деп мына. Өзүңүздөр көргөндөй такалды. Бүттү. Эми эс алабыз. Булар айтты мага ресивинг офистен. Жүктү бүткөндөн кийин кагазды өзүбүз кол коюп, аккуратно алып келип беребиз, андан кийин кете бересиң дейт. Азыр дагы бир сыйра карап коеюн. Изолента менен чаптаган патрубага агып атабы, акпайлабы деп. Тапкырсың. Уктап эс алып туралы достор. Достор, Ютадан Аризона штатына жүк алдык. Мен азыр могул жерде 9-докко койдум. Жүктү жүктөп беришти. Азыр эшикти жабабыз, кетебиз. Бир сыйра карап коелу, эмне жүк экен. Бысмылда деп түрүшүнө чыгабыз. Мондай контейнер U-Hold деп коет мыякта. Ошондой компания бар. Ошол U-Hold'тун мондай 4 контейнер салып берди. Ичинде эмне экенин билбейм. Ушундай жарым эле трейлер болду, абдан сонун. Бул 15 000 эле. Салмагы 15 000 паунд болобу. Эшикти жабалдагы чыгалы, бул жүктүн баасы $1200 болду, достор. Бул жүктү бере элек жатып, Данияр диспетчер мени гонять этип атат эки жаккачы, үйгө кетирбей атат. Мен эмнеге деп ойлоп атсам, ал деген баягы машканын ремонтуна $12,322 кетирбедим беле. Ошону актап, анан прибыль көрүп алсын деп. Чоң рахмат. Азыр бул жүктү жаңы алып $1200 Аризонага жеткирейин десем, Аризонадан үйдүн жанындагы штатка, Мичиганга $8000 жүк берди. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. $8000. Кудайга шүкүр деп атам. Жумуш мен такыр тынбай элем. Жумуштар бар. Келсе кичине арзан болуп калат. Азыр мен Аризонадан Мичиганга $8000 абдан сонун болуш керек. Азыр кабинага отурабыз, анан сиздерге көрсөтөм, достор. Достор, эмнеге мен сиздерге менин компаниям жиберген KG Line компаниясы жиберген confirmation'дерди сиздерге көрсөтүп атам. Анткени сиздерге тастыктап берип атам. Көп кишилер ар кандай айтып атпайбы? Рынок слабый, рынок жакшы, бензин баасы өсүп атат деген деп. Мен бардык нерсени айтып атам. Ооба, бензиндин баасы өсүп атат. Жумуш бар, бирок кээ бир жүктөр ылдыйраак болуп калат. Кээ бир жүктөр жакшы болуп атат. Кээ бир жүктөр $3 ашып атат. Кээ бир жүктөр $2 болуп калып атат. Азыр мен мына биринчи жүгүмдү азыр сиздерге көрсөтөйүн. Confirmation жиберди. Могул жерден азыр карасак, достор. Мондай confirmation сиздерге көрүнөт болуш керек. Муякта деген Юта, Солт Лейк Сити деп турат. Адреси. Анан бул жакта болсо Аризона деп турат. Сан Лейкс деп турат. Анан бул жакта болсо жүктүн баасы турат. $1200 деп турат.
$1200. Мен болсо бул жактан GPS менен 600дөн кичине ашыгыраак майыл айдайт экенмин. Почти 2ге кичине жетпей калат экен. Мына картасы дагы. Жакыныраак көрсөтөйүн. Солт Лейк Ситиден Аризонага барат экенмин. Раз мен ушул жака баргым келип жүргөн, достор. Эмнеге баргым келип жүргөн? Өткөндө бир жолу Аризонага барып сиздерге 2 метровый, 3 метровый жана кактустарды көрсөтө албай калгам. Кудай буйрса, Аризонага баратканда кактустарды сиздерге көрсөтөм. Анан жүктү алып Мичиганга кетебиз. Мичигандан Агаяга жүк табылса табылат, болбосо жакын эле мен үйгө кетип калам. Азыр мен сиздерге, достор, диспетчерим Данияр жиберген $8000 confirmation'ин көрсөтүп коеюн. Могул жерге кирем. Мына диспетч деп турат. Мыякты ачабыз. Могул жерде баасын эле көрсөтүп коеюн. Мына, достор. $8000 деп турат. $8000 жакшы эле жүк. Мен атайын сиздерге көрсөтүп атам, рынокты тааныштырып атам. Бир жүк ылдый, бир жүк жакшы болот. Ошон үчүн мен Данияр менен эч качан эме кылбайм, спорт этпейм. Мага хоть $1 берсе деле кете берем. Жуманын аягында баары бир жакшы кылып рейтти чыгарып бергенге аракет кылат. Ошон үчүн ар дайым айткандай, диспетчерлерди сыйлайлы, урматтайлы. Урматтасак, алар бизди да урматтап, жакшы жүктөрдү таап берип турат. Анда кеттик, достор, жолго чыгалы. Жолдон дагы жакшы видеолор болот. Сиздерге абишет эткен 2-3 метровый кактустарды көрсөтөм. Ассалам, достор, баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Невада штатынан жалындуу салам жолдойм. Мен азыр жаңы эле Невадага кирдим. Кирсем ушундай жакшынакай чоң паркинг лот бар экен. Азыр ушул жактан эс алып алып, Неваданын ич менен Лас-Вегас деген шаарды билесиздер да баарыңыздар. Легендарный Лас-Вегастан өтөбүз. Мен эгерде түз кетип калсам, Ютадан сразу эле Аризонага кирип кетмекмин. Мен атайын жарым сааттык жол, узунураак жолду тандап алып, сиздерге Невадага кирип Лас-Вегас деген шаарды көрсөтө кетейин дедим. Достор, бул жакта кичине анча-мынча шамал болуп атат. Пальмалардын баштары кыймылдап атат. Тетигил жерде американский желек турат. Достор, мен сиздерге 4-5 күндөн бери ушул GoPro деген камера менен жакшынакай видеолорду тартып аттым эле. Азыр
тракты теткел жерге парковкага коюп, жаңы түшүп атсам чөнтөктөн түшүп кетип, камерамды сындырып алдым. Айнектердин баары бычырап, майдаланып калды. Эми башка камера бар, Sony деген. Ошол Sony менен тартып атам. Мунуга Кудай буйруса оңдотобуз. Паркинг лоттун бир четин жалаң пальма менен жаап коюптур. Жаш пальмалар экен. Жана сиздерге көрсөткөн пальмалар абдан бийик болчу. Булар же сорттор ушундайбы, абдан жапыз экен. Бул паркинг лот платный экен. Абдан сонун көрүнөт экен пальмалар. Жылуу жакта гана өсөт да пальмалар. Значит, Невада абдан жылуу штат болуп эсептелинет экен. Жакыныраак дагы бир жолу карап алалычы. Мия өзүнчө эле үй болуп калат экен. Так, пальмалардын жанына түшүп туруп сүрөткө түшүп алалы. Ортосунан да өтүп кетсе болот экен. Ар жагынын баары пальма экен да. Мунун ар жагынын баарын тим эле кыдыратып отургузуптур да. Жайнайт экен пальмалар. Мына мондай болуп бийигирээк болуп өсүп кете берет экен да бул. Башында мындай кичинекей болот экен, андан кийин чоңойот экен мындай болуп. Анан аягында жанагындай болуп 10-15 метрге чейин өсөт экен. Жарым саат эс алалы дагы жолго чыгалы. Вообще дилерлер жок экен. Жанагы мен изолента байлаган боюнча эле келатат патрубак, эчтеке акпай эле. Уже 400-500 майл жүрүп койдум. Достор, жакшы көрүнүп атабы, жаман көрүнүп атабы билбейм. Лас-Вегастан өтүп баратабыз. На ладони телефоны, ушки в проводах. На рингтоне монотонный трэш, косяки в прах. Easy flow на губах. Потяни свайп, тут и там бум хайп. Пародируй в тикток лям лайков. Погоди, лайфхак, тут как тут и кайф от фейковых фактов. Налегке и в такте. Муза давит, музыка просит с собой. Песни без души, но довольны собой. Тушите уши. Мне иное нужно. Залепили автотюн на хором все гу-гу. Засветили формы дюны хором все у-у. Давай
Достор, мен сіздерге көптен бері айтып жүрем, Аризонада бийик кактустар өсөт деп. Азыр ошол кактус таласына келип токтодум. Жолдун жээгинде экен да. Тракты бияка токтотуп, мыяктан карасак, талаа жайнап бийик кактустар. Арасында 5 метрлиги бар, 3 метрлиги, 10 метрлик, 12 метрлик деген кактустар бар. Азыр мен сіздерге бир-экөөнүн жанына барып көрсөткөнгө аракет кылайын. Мына достор, кактус. Бийиктиги 10 метр. Бир нече бутагы бар экен, ушундайдын кичинекейин биз үйдөн Кыргызстандан өстүрчүбүз. Бул болсо 10 метр. Ар жагында дагы бир кактус турат, жүрүңүздөр, ошол жого барып көрсөтүп коеюн. Мен Феникс деген шаарга жүк апартам, достор. Азыр могу кактусту көрөлү дагы кайра жолго чыгып кетип калабыз. Кыдырып жүрө берсе абдан көп экен. Мен бирөөсүнүн жанына эле барайын дагы. Мына өзүңүздөр көргөндө таякта 1, 2, 3, 4, 5, 6 жайнайт. Бул жактын баары дагы көп экен. Дагы бир кактусту көрсөтүп атам. Мунун узундугу дагы где-то 10-11 метр. Бул жакта дагы кактустардын түрлөрү бар экен. Жалпак болгон башкача түр экен. Мен сиздерге көрсөткөн кактус мына ушул кактус. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой, в мой класс она зашла. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля, и мы с ним кровные враги, Юля, потому что не со мной, ты я с ним, Юля. Достор, Оклахома штатына кирип атабыз, Техастан. Мына Оклахоманын сайыны мондай экен. Welcome to Oklahoma деп жазып коюптур. Бир штаттан бир штатка кирерде кандай жол болбосун ушундай знактарды коюп коюшат. Оклахомага кирип атабыз. Могул жерден турганда бул жагы Оклахома, бул жагы болсо Техас. Погода ачык, ысык. Жолдун жээгине токтодук, машина деле аз эле экен. Маякта бир джип келтет.
башкага отуралы да кетели. Дөңгөлөгү көтөрүлүп калыптыр го трейлердин. Ар жагы чуңкур экен да. Welcome to Oklahoma. Мекендештерге насип болсун. Оклахомага келгенге. И Техаска келгенге. Достор, чарчадык. Оклахома штатына келдик. Лауска келсек место жок экен. 20 эле место караштан экен. Ол жерге паркинг кылып койдум, бирок моякта жазылып турат. No parking дейт. Valuation аласың дейт. Көп достор сурап атат, патрубак эмне болду деп. Азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Достор, патрубак эмне болду? Эчтек алмаштырган жокмун, патрубак узун болчу да. Где-то 4 сантиметр кесип салдым. Мурда деген бая жарылып кеткен жери могу жерде болчу. Ай мен 4 сантиметр башын кесип туруп патрубакты дальше киргизсем, могул айрыгы мояка келип калды. Анан үстүнө хамутту бекитип салдым. Уже нормальный. А могу изолента менен суперклей менен где-то 1000 майлдан ашык келди. Молодец, суперклей менен эме экен. Изолента экен. Достор, анан атайын ачып койдум капотту. Эч ким тийишпесин деп. Жакында менден бир эки мекендешим сурады. Тракка жаңы кирип иштеп атабыз. Уйку жаман келет экен дейт. Биз дагы тракка жаңы иштегенде уйку абдан келчү. Анткени 2ден иштегенде смен түнкү саат 2де алмашат да, 2-3 алмашат. Как раз уйкун келгенде анан баягы үйрөтүп аткан киши тур машинаны айда дейт. Түштө алмашат, анан түн ортосунда алмашат. Ошондо мен деген түн ортосунда айдай баштаганда өлө уйкум келчү. Башында организм көнбөйт. Анан башыма бутылкалар менен суу куюп ичимен. Азыр мен мондай баклашкам бар. Кээде уйку келгенде ушу менен бетке чачып койсоң кичине уйкуну качырат. Бирок организм көнгөн. Азыр түнү бою деле айдай беребиз. Жанагы келген мекендештерим башында оор болот деп түшүндүрдүм. Бир 2 саат айдагандан кийин аябай уйку келип атат дейт. Уйку келсе токтош керек. Баягы кыздардагы, балдардагы баштан өткөн тракистердики. Кечинде айдап баратканда баклашка менен башына суу куюп, баардыгы уйку келбеш үчүн, качырыш үчүн. Ошентип аракет кылып такыр эле көз жабышып барса токтош керек да, хотя бир жарым саат уктап алганан. Кетпесе уйку деген чатак. Азыр менин видеомдо көрдүңүздөр, бир трак уктап кетти болуш керек, капталына жыгылыптыр, бүт товардын баары жарабай калыптыр. Жатып уктайлы, уйку абдан келип атат. Эртең менен туруп алып, жолго чыгабыз. Баарыңыздарга чоң салам. Достор, мына Оклахомадан жүктү түшүрүп атабыз. Ручной. Жеңил оокат болбойт, достор. Жеңил оокат болбойт. Акчасына жараша жумуштагы оор болот Америкада. Мына $8000 түшүп берип атат, бирок бир нече штаттарга барып түшүрүшүбүз керек экен. Булардын баары мебель. Азыр бул Оклахомадан бүтүп коюп, Мизури деген штатка барып түшүрөбүз. Бул мувингде иштегенде эле болот да, көп мекендештер ушундай мувингде иштешет да, мебелдерди бир штаттан бир штатка ташып, аябай оор жумуш. Молар аябай оор экен. Ошон үчүн моундай нерсени колдонуп, жылдырып атышат ордунан. Кээ бир жерлерге барып калсам мындай жигиттер жок.